Урматтуу угармандар, эгерде сиздер биздин баракчада алгачкы ирет болуп жаткан болсоңуздар, анда убакыттан пайдаланып биздин баракчага катталып, дал ушул укма китепке жакты белгисин баса кетиңиздер. Нуржамал Жейдебаева, Сыган кыз. 2-бөлүм. Ээн бөлмөдө отурган Керимдин кулагына жаңырган үндөн кайда качаарын билбей кайпактап турду. Түндө түш көрүптүр. Эчен жылдан бери бир да жолу түшүнө кирбеген Сыган кыз кирген экен. Керим аке, деп ыйбаалуу кайрылчу эле. Түшүндө болсо негедир таарынгандай сүйлөдү. Сиз деле сүйүп, баш аягыңызга карабай, жалыныма күйбөдүңүз беле? Ал тургай, үй бүлөмдү таштайм деп мен үчүн баарынан кечкенге даяр элеңиз. Анан кызыңыздын сүйүүсүнө кантип түшүнбөй калдыңыз? Кантип? Мен кызымды сизге ишенип таштабадым беле? Керим болсо эч нерсе дей албады. Рамила, кечир мени. Кечирип кой, дейин десе, кимдир бирөө тилинен бууп салгандай үн ката салбайт. Сыган кыздын жалжылдаган көздөрү жакындап келе жатып, кайрадан жоголуп кеткенде ойгонуп кетти. Бул эмнеси? Рамиланын түшүмө кириши кандай? Райхан кеткенден бери көңүлү бир жерде болбой, жатса турса бушайман боло берчү болду. Ушинтип жалгыз каламбы? Эмне мынча кулок мурун кескендей жымжырт? Өзүмдүн колумдагы күйүп турган шамымды өзүм өчүрүп алдымбы? Райханым эмне кылып атты экен? Кечирээр бекен мени? Анын келечеги үчүн ушул ишке барганымды түшүнөр бекен? Кетем. Эптеп жетээрмин. Баары бир бул үйдө мындан ары жашай албайм. Ушинтип ойлогон Райхан кайненеси менен базарга чыгып, анын көзү мындай болгондо атайы адаштырып качып жөнөдү. Кыжылдаган көп элди биринчи көрүшү. Тез эле жүдөп кетти. Ошентсе да көзү көргөн жакка чуркап жөнөдү. Икрам аке адатынча чарпаяда чай ичип олтурган эле. Аңтаңдап жетип келген кемпирин көрө сала чоочуп кетти. Эмне мынча кеч? Райхан келбедиби? Сен дениң соолу? Райхан сени менен кетпеди беле? Канал? Аптыккан кемпиринен иштин чоо жайын түшүнөөрү менен Болотко телефон чалды. Ата, мен иште олтурганда телефон чалбагыла дебедим беле? Болот уулум. Бизде чатак иш болуп калды. Тез келе калбасаң болуучу да эмес. Эмне болду? Райхан жок. Базарга барып адашып кеткен Байтор. Апаң экөө кетип, атасынан бул сөздү угаары менен ордунан ыргып турган Болоттун өңү кубара түштү. Кайда? Кантип? Ооба, мен азыр барам. Трубканы кое салып, алдында олтурган кызматкерлерин да унутуп, кабинетинен атып чыкты. Болот Каримович! Селдейген секретаршанын артынан кыйкырганын да уккан жок. Машинесин айдап алып, түптүз көчөлөрдү тешетиктеп, көп караандардын арасынан Райханын издеп бара жатты. Тез эле убакыттын ичинде ушул секелек кызга байланып калганын туюп, өзү нааразы болуп жатты. Бул учурда шаардын экинчи четинде көчөдө илкей баскан бир караан келе жатты. Кечкурун бульварга эс алганы келген элдердин көбүнүн көңүлүн бурган ушул кыз эле. Башындагы жоолугу чечилип, сүйрөлүп калганына да көңүл бурган жок. Кыздын жанда жок сулуулугуна суктанышып, эркеги да, аялы да карап жатышты. Капкара тармал чачтары ийинден ары төгүлүп, кубарган жүзүнүн наары качып турса да, көздөрү укмуш туудай сулуу эле. Мына, качып кеттим дейле. Анан Диязды кантип табам? Ал мени кантип табат? Ушунча элдин арасынан дарегин билбей кантип таба алам? Эмне кылам? Ансыз кантип жашайм? Райхан өзүнө ушул суроолорду берип келе жатып, көзү караңгылай теңселе түштү. Тигини кара, жыгылган жатат. Жандай салып өтүп бараткан эки жигиттин бири Райханга жете келип, колунан кармай калды. Чоң кыз, сизге эмне болду? Чоочуп кеткен Райхан түшүнөн ойгонгон сыяктуу силкинип алды. Эң эле тиктеп турган жигит өзүнүн кайниси Темир болуучу. Жеңе, сиз кайдан? Райхан жооп берген жок. Тагдырдын буйругу аны кайрадан Болоттун үйүнө айдап барды. Керээли кечке Бишкектин көчөлөрүнөн издей берип, чарчаган Болот телефон чыр этери менен көтөрө салды. Болот аке, Райхан табылды, деген иниси Темирдин үнүн угаар менен үйүнө жөнөдү. Катуу мүнөз уулу дагы эмне кылып жиберет дегендей, атасы тамагын жасап, бир нерсе деп айтайын деп барып токтоп калды. Болот атасын, ата, бул ишке киришпеңиз дегендей жалт карап алып, ызырынган бойдон экинчи кабатка көтөрүлүп, бөлмөсүнө кирип барды.
Аялы дагы деле үнсүз телмирип олтурган экен. Алкымын кысып келе жаткан ачуусу өзүнөн өзү тарап, Райханды көрөөрү менен үйрөтүлгөн азоодой жоошуй түштү. Акырын келип маңдайына олтурду да чачынан сылады. Бул эмнең я? Ушундай да кыласыңбы? Азырден жинди болуп кете жаздабадыңбы? Жинди кылып бүтүрмөй болдуңбу мени? Райхан үнсүз. Билгениңди кылып ал дегендей мелтейип олтура берди. Кайда жүрөсүң дейм? Өзүм билем. Мени эмне туткундап алдыңыз беле? Райхан ордунан ыргып турду да тикчее карады. Райхан, мен сиздин туткунуңуз эмесмин, деди тула бою калчылдай. Сени ким туткун деп жатат? Айтып же бирөө менен чыкпайсың көчүгө? Мен баары бир сиз менен жашабайм. Качып кетем мен. Көрөсүз го? Ошентем. Уктуңузбу? Ый аралаш ушуларды айтып алды Райхан. Болоттун айласы эми чындап кетти. Чөгөлөй калды. Эчен ай жаркын сулуулардын ажарына арбалбаган болот ушул жаш келинчегине тизе бүгөттеп ким ойлоптур? Райхан, жаным, бул эмне дегениң? Сен түшүндүрчү, кайда качасың? Сен менин аялымсың. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, менин үйүмдө жашайсың. Сүйгөнүмө. Эмне? Мени кое бериңиз. Мен минтип жашай албайм. Өлүп калам. Думугуп өлүп калам. Айланайын байке. Байке дебегенде эмне дейин? Ушуга чейин атыңыздан айта албай келем. Мен эркин жашаган адаммын. Суранам сизден, кое бериңиз мени. Эчкирип бутуна жыгылган Райханды эмне деп жооштарын билбей, болоттун эми чындап оозу ачылды. Болду. Капсынан кыйкырып жиберген болот ордунан тура калып, тамды муштап алды. Диаз ооруканадан чыкты, бирок дагы деле оорусунан таза сакайып кете албады. Сулк жаткан калыбында жата берди. Бул аралыкта Аселдин да кирип чыгып, алын сураганы көбөйдү. Кыздын көзүндө көзүнө болгон сезимин көрүп, "Ой Асел, айланайын. Жакшы болуп калдым. Мындан ары келбей эле кой" деп айтайын деп баратып, бир чети кыздын сезимин аяган ал өзү түшүнөр деп жүрүп тескерисинче кыздын ортун алоолонтуп күйгүзүп алганын билген жок. Өзүм жасадым, агай. Ичсеңиз кубат ала түшөсүз. Айласыздан ордунан туруп кашыгын колуна алды. Даамдуу жасапсың. Рахмат, деди сууз гана. Асел садагам. Сен кыйналбачы. Мен өзүң көрүп турасың. Жаратымдын үстүнө жарат кошпочу. Экөөбүздүн ортобузда эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Асел жанталаша башын чайкап жиберди. Жок, ишенбейм. Баары бир жүрөгүм макул эмес. Эмнеге кичине болсо да мээримиңизге жылыткыңыз жок? Эмне үчүн? Ушул учурда кыздык намысы өзүнүн абалы жөнүндө ойлогон жок. Жүрөгүнө салган жалындын элебине өрттөнүп, ал жалыны менен алдындагы адамды да өрттөп жиберүүчүдөй. Асел, түндө келем. Агайынын колунан аярсылаган кыз ушул сөздү айта салып, эшикке чуркап чыкты. Диаз шалдыраган боюнча кала берди. Түн кирип караңгылыктын кара туманы басканда эшик кыйч деп ачылганын туйду. Ошол, деди жигит, жүрөгү зырп эте. Эмне кылат? Жалынына ээ боло албай ээликкен кызды эсине келтирип кууп жибереби же кургак акыл үйрөтүп демин суутабы? Агай, үн жок. Жанына келип олтура калган кыз агайынын бетинен сылап, назик эриндерин акырын тийгизди. Шарт бурулган Дияздын карылуу колдору кыздын титиреген денесин кучактап бооруна кысты. Айлан көчөк болуп баш айланып баратканда да чагылгандай жарк этип, Райхандын элеси тартыла түштү. Ошондон бир ай өткөндөн кийин араң Дияз ордунан турду. Эми бул жерде кала албайт болчу. Теңс эле көл жээгине басып келди. Дияз тааныштары менен коштошуп бүтүп, Райханын тапкан ушул көлдүн жээгине келип олтурду. Эмнеге? Жолукпай деле койбойт белек. Акырында минтип тирүүнүн өлүгү кылып алсыратып, жашоо кумарын өчүрүп томсортуп койгончо жолукпай койбойт белек. Бүк түшүп жыгылып, ичи туйлап, жаны кыйналып, бүт ааламды колунан келсе өрттөп жибергенге даяр эле. Ушул учурда артынан Асел буту үзүлгөнчө чуркап келе жаткан. Чачтары өрүмүнөн жанып, далбас уруп келе жаткан кыз үнүнүн баардыгынча кыйкырып алды. Агай! Бул кыйкырыкта жер солкулдай түшкөндөй болду. Эми карааны көзүнө илине бергенде автобус келди да жалгыз караан сиңип жок болду. Үмүтү таш капкан кыз бет келди жыгылып түштү. Диаз! Диаз! Диаз деп ый аралаш шыбырап жатты. Ошол учурда көптөн бери оюнда бүдөмүк болуп келген нерсени эстей салды. Ордунан туруп,
колу менен ичин сыйпалап жиберди. Чын эле боюмда болуп калса эмне болот? Үрөйү уча түшкөн кыз ыйлай берип, чарчаганда үйүнө кайтты. Катыгүн, сага эмне болду? Деди апасы. Эч нерсе. Кантип эч нерсе? Кебетеңди карачы. Жууган чүпүрөктөй болуп. Бас үйгө кир. Жатып эс ал. Мен тиги кошунаныкына барып келейин. Макул апа. Салима шалдырап үйүн көздөй баскан кыздын артынан көпкө чейин карап туруп, ары жөнөдү. Негедир кийинки убакта кызынын кабагы ачылбай, элге да аралашпай калганын ойлоду. Кечинде Аселдин табити тамакка тартпай, көпкө отурду. Кызынын эптеп эле кашыкты кармап, ууртамыш болуп олтурганын байкаган эне кабаатырлана карап койду. Бирок дасторкон үстүндө атасы олтургандыктан унчуккан жок. Акырын туруп, кызы өз бөлмөсүнө жөнөгөндө гана артынан барды. Эшикти ичинен жакшылап жапты да катуу унчукту. Кана, эми баарын айт. Өзү айтаар бекен деп күтсөм, мелтей унчукпайсың. Кана, ичиңдеги бала кимден? Апа, айт деп жатам. Асел кетенчиктей берди. Эмне деп жатасыз? Эч нерсе жок ичимде. Кызынын жаш баладай алдап турганына бир чети аяп, бир чети жини келип турду. Көзүн карап, көкүлүнөн сылап өстүргөн жалгыз кызымдын тагдыры талкаланып калбаса экен. Андан башка сөз айта албай, мизи кайтарылып эшикке жөнөдү. Эми кандай кылат? Эл катары окууга тапшыра албасы да белгилүү болду. Андан көрө бул жерден качып кетиш керек. Түш көрүп жатты Райхан. Көл жээгинде Дияз экөө жүрүптүр. Так эле мурункудай бактылуу жүздөрүндө күлкү ойнойт. Анан эзиле ыйлап, жүзүн жаздыкка жашырган жаш келинчегинин түшүнө сүйлөп жатканынан улам ойгонуп кеткен болот эң эле карады. Райхан чачынан сылап, жүзүнөн өбөйүн дегенде, Дияз, келчи мага. Сагындым сени деп, түшүндө кобураганы кулагына шактый түштү. Денеси муздай тоңуп, кызганыч жүрөгүн куйкалап чыкты. Ошол түндү уйкусуз атырды. Мындай күндөрдүн эченин өткөрүштү. Кайнене кайнатада өзүнчө бушайман. Мунун айынан баламдын да жашоосу тозокко айланды. Жүрөк төрттөгөн жүз бергени менен жараткан жүрөгүнө мээрин бербеген экен го, деп өзүнчө кобураган апасынын сөзүн Темир тык токтотту. Апа, кимди айтып жатасыз? Нары турчу. Кимди эмне кыласың? Райханбы? Кайдагы Райхан? Сенин кулагың эмне болуп калган? Деп сүйлөшүп жаткан эне баланын сөзүн дарбазанын тарсылдаган дабышы бузду. Апасы ордунан туруп, дарбазаны ачып, алдында турган бейтааныш, сымбаттуу жигитти көрдү. Силер кимсиңер? Мен Райханга келдим эле. Райханга. Дияз Борборго келгенден бери уккан кабарлары боюнча издеп жүрүп, Болоттун үйүн таап келген. Кемпир түшүнбөй турду же кир дээрин билбей же жок дээрин айта албай буйдалана түштү. Ким экен апа? Артынан келе калган Темир да бейтааныш жигитке орой унчукту. Ким керек сага? Мага Райхан керек. Экөөнүн сынай караган көз карашынын кыжыры келип кеттибейм, кыйкырып жиберди. Райханга келдим мен. Райханга. Раян, сен бул жактасыңбы, Райхан? О, Кудай, түшүнөн кетпей зарыктырган үнбү же жаңылыш уктубу? Элейген Райхан ордунан атып туруп, эшикке чуркап чыкты. Дияз, эки жүрөк үн алыша онтоп жибергендей болду. Эч кимди көзүнө илбеген Райхан Дияздын мойнуна асыла жашып көбүрөп жиберди. Келдиңби? Мен билгем, келээриңди билгем. Жашоом мен, шоулам мен, эч ким, эч кандай күч ажырата албоочудай бири-бирине кыналышкан экөөнө өмүр, убакыт токтоп калгандай сезилди. Кетебиз, алып кетем, деди жигит энтиге. Райхандын жалындаган көздөрү ага жооп болду. Мен азыр. Кийимдеримди жыйнап, жок, ташта баарын. Баарын жаңыча баштайбыз. Энтелеп Райханды колдон ала жетилей басты. Темирдин эми такыр чыдамы түгөнө кыйкырып жиберди. Эй, сен кимсиң өзү? Келип эле алып кеткендей. Сага эмне? Бул кишилер чымын көрүнүп турабы көзүңө? Райхан эч кайда барбайт. Жулкунган Темирдин апасы безиленип кетти. Кой балам, балекетти баштай көрбө. Райхан, кеттик жаным. Райхан үнсүз башын ийкеди. Кайненеси менен кайниси эсин жыйгыча Райхан менен Дияз кол кармашып жүрүп кетишти. Райхан, токто! Жеңе! Артынан кыйкырган үндөргө көңүл да бурушкан жок. Бул эмне деген жорук?
Ай, апамай, эмнеге токтотуп калдың? Мен аны тим эле кап, Болот акемдин үйдө жок болуп калганын карасаң. Отуруп тура калып, жанын коерго жер таппай жатты Темир ызырына. Эмне деген алаамат болуп кетти. Эл караган бетибиз, жер карайт деген эмне жорук? Өзүнчө күбрөнүп, апасынын өңү купкуу. Бул учурда үйүндө Икрам аке да, Болот да жок эле. Капысынан болуп өткөн окуядан улам экөө шалдайып олтуруп калышты. Темир болсо, куду энчисин тарттырып жибергендей жаны чыга кызырынат. Бир кезде ордунан учуп турду. Апа, сен эч кимге эч нерсе деп оозуңдан чыкпасын. Азыр эле мен балдарды топтоп барып, жанагысынын эч капы болбо. Мен анын кой, кол тийгизе көрбө балам. Кокуя айгайдагы балегели калды эле. Темир, угуп койчу мени. Токто дейм, Темир. Апасынын чырылдап колуна жармашканына болбой, Темир силкип салып машинесине олтурду. Кан ишшүдөй кыжынып баратты. Делесенден келгенди көрдүм. Бирөөнүн аялын үйүнөн уурдай качат деген эмне жорук? Шашпа. Азыр сага көрсөтпөсөм, Темир деген атым өчсүн. Машиненин рулун оңду солду бурган Темир жаны күйүп, күбөрөнүп бара жатты. Бул учурда көздөрүнөн бакыт нуру төгүлгөн экөө кол кармаша кетип бара жатышты. Райхан, оу, кечирип кой асылым. Мен ошол күнү деп бара жатканда, кой, антип айтпа дегенсип, алаканы менен оозун жаба салган Райхан жалооруй карады. Азыр түз эле апама барып, анан поездге түшүп алып, Казакстан кайдасың деп жөнөп калабыз. Бул жакта калбайбыз, деди Диаз өрөпкүп. Казакстангабы? Ооба. Ал жакта менин кичинемде бирге өскөн досум бар. Ишке орношконуна жардам берем деди. Бул жактан кетебиз. Баарын унутабыз. Ишенесиңби? Ишенем. Мага сен болсоң эле болду. Райханга чындыгында эле жанында турган дили таза, жүзү сүйкүм, кымбат адамынан башка эч нерсенин кереги жок эле. Бүткүл дүйнөсү ушул адамдын карегине катылып калган эле. Апыл-тапылдан кирип келген Диязды көрүп, Сапия апа чоочуй түштү. Эмне болуп кетти? Апа, келиниңиз эшикте турат. Дияздын жүзү жаркып, энтиге сүйлөп жатты. Эмне? Кайдагы келин? Эмне деп дөөрүп атасың? Дияз дарбазанын сыртында турган Райханды жетелеп үйгө кирди. Мына, бирин-бири жылмая караган экөө эми апасына бурулушту. Экөөнүн тең көздөрүндө апа, ушундай болуп калды дегендей өтүнүү, сураныч бар эле. Алда балам-ай, шоруңа көрүнүп, күйөөсүнөн ээрчитип алып баса берген окшобойбу? Эми кантем? Кырсык болбогой эле деп апанын ой санаасы талаалап кетти. Ай апа, экөө тең бата тилеп жалдырай карап калышты. Көз жашын шыпырып алган эне, ой, мен эмне болуп турам? Келгиле кой. Алдына кетейин. Бактылуу бол жарыгым. Кудайым-ай, ушинтип да келин алып келеби? Карбаластаган апасынын колунан кармай салып, Диаз бекем унчукту. Апа, азыр эч нерсенин кереги жок. Биз сизге айтып коюп эле кайра кетели деп кайрылдык. Диаз, алтыным апа, түшүнсөң, азыр Райхан экөөбүз тең көздөн далдага кете турушубуз керек. Андан кийин той да болот, башкасы да болот. Дагы эмне деп шорлоткон турасың балам? Оорулуп апаңды аясаң боло деп баратып, экөөнүн жалдыраган көзүн кыйбай кетти. Жок, эмне деп жатам? Мен курuyun. Түшүнөм балам, баарын түшүнөм. Көз жашын шыпырып алган эненин айласы түгөнүп олтуруп калды. Ошол замат кийим-кечегин жыйнап, камдана салган Диаз менен Райхан жолго чыкты. Балам, узуң жаның кайда болсо аман жүрсүн. Силерге де Кудайга тапшырдым, каралдыларым. Сапия апа жолдун жээгине келип, балдарынын маңдайынан өөп узатып калды. Экөө кол кармаша узап бара жатышты. Алардын алдында дагы кандай бороон чапкын күтүп турганы али белгисиз эле. Темир да көкүрөгү өрдү караган дымактуу жигиттердин бири болчу. Көз алдында болуп өткөн окуяга жаны кашайып, азыр колуна тийсе тытып жибергенден кайра тартпаачыдай. Топтогон балдары менен ошол эле күнү вокзалды, темир жол вокзалын күзөтүп турушту. Темир, балким акең айтаарсың, деп сөз баштап келе жаткан тең тушун бир көз караш менен токтотту. Мунун түрүн көргөн жигиттер да унчукпай калышты. Тээ алыстан кол кармаша келе жатышкан эки караан көрүндү. Дияздын колунда
чакан спорт сумкасы бар. Экинчи колу менен Райханын жетелеп алган. Ошол жерден казактын кең талаасына бет алышмак. Тигилер эмеспи? Ия. Ордунан ыргып туруп Темир аларды көзү чала салды да, чап салчу арстандай кондоно калды. Бактысына баш айланган кургурлар аларды жакын жерге келгенге чейин байкашкан жок. Топураган жигиттер айланасын курчап алганын ошондо гана байкашты. Ызырына караган жигиттердин кебетеси ырайымсыз эле. Диас Райханын артына калкалай калды. Жигиттердин алдында турган Темирди көргөндө эле иштин жайын түшүндү. Экөө тиктешип калышты. Бирөөнүн аялын бузуп алып эле таптырбай кетем деп ойлодуң беле? Ар намысыбыздын баарын тебелеп тепсеп, алып кете бергенге Темир аман турса жол бербейт, деп жатты Темирдин көздөрү. Тагдырыбызды талкуулабайлы Ичек. Бул аял мен үчүн бардык жашоом, менин өмүрүм да тагдырым да ушул. Өмүр баасын түшүнө электирсиң али. Дияздын көздөрү ушуну айтып турду. Эмне керек силерге? Тооруй караган алар Темирдин гана буйругун күтүп турушту. Көз ачып жумгунча ай буйга келбеген жигиттер Диязды басып жыгылышты. Чырылдап ыйлап, колуна жабышкан Райханды бирөө каруудан ала ары ыргытты. Айбандар, Райханга тийбегиле. Колуңарды тийгизбегиле ага. Кирилдеп кыйкырган Диязды бири баштан ары таш менен уруп калды. Көз алдынан чаар чымын учуп, эсин жоготуп бара жатты. Мындай мыкаачылыкты ким көргөн? Бут алдында жаткан адамдын денесин эмес, куду кийизди тепкилеп жаткандай тепкилей беришти. Тийбегиле. Макул, мен кылайын. Темир, суранам, койду. Урбагыла. Айбандар. Чаңырып, ар кимден жан сууга сураган Райхан жерде сулк жаткан Дияздын үстүнө үйрүлүп түштү. Дияз, жаным, көзүңдү аччы. Мени карачы. Үстүнө түшө калып, бетинен өөп жалынып жаткан Райханды каруудан алып силкип жиберди Темир. Балдарына Райханды көрсөтүп, ээк шилтеди эле, алар машинени көздөй сүйрөп жөнөштү. Темир, муну эмне кылабыз? Деди Диязды көрсөтүп жигиттердин бирөөсү. Эси көөнүнөн кеткиз кылып, ушинтип айтты да, Темир Райханды боздотуп алып кете берди. Дияз! Араңжан жаткан Дияздын кулагына жаңырган ушул кыйкырык болду. Андан аркысын билбейт. Чаң тополоң түшкөн дүйнөгө аралашып бара жатты. Болот бул кабарды уккандан кийин шалдай отуруп калды. Ар намысы бир кайнаса, айрылуунун азабы бир кыйнап, мындан ары Райхансыз кантип жашаарын билбей турду. Эмне өчү бар эле, анчалык? Буга чейин сонун эле жашап келбедик беле, ансыз? Кетиптир го акыры. Кылчайбай кетиптир го. Шалдыра басып үйүнө келди. Болот, деп сөз баштап келе жаткан атасын көз караш менен токтотту. Эч нерсе дебей эле койгулачы мага. Шарт бурулуп, өз бөлмөсүнө бет алган Болот катып калды. Босогодо чачтары иретсиз жайылган Райхан турган эле. О, Кудай, түшүмбү же өңүмбү? Кайра келген экен го. Сүйүнөрүн же алкымдан алып жыгылаарын билбей, ден дароо боло калды. Көздөрүнө кан толо түшүп, шуркуя деп ызырынып алып, чачтан алды. Чырылдап ортого түшкөн атасын да, апасын да көзүнө илбей, ушул учурда жүрөгүн уурдап алган аялдын канатын жулуп, жашоосун соолутса эле, көк шүнү суучудай уруп да, тээп да жатты. Кыңктеп үн чыгарып койбостон, Болоттун бут алдында бүрүшкөн бойдон жата берди. Анан энтиге дем алып туруп, Болот көзү менен инисин издеп тапты. Бас бул жакка. Темирди дегдеңдете жетелеп барып, демите сүйлөдү. Айт, эмне кылдың? Намысты коргодум, аке, деди Темир да тайманбай. Ак никелүү аялыңды үйдөн жулуп кетип атса. Жагыңды бас. Агасынын каарынан жалтанган Темир чегине түштү. Аке, сүйлөбө. Намыс коргогуч болуп кеткенби мунун? Болот кыжырдана басып кетти. Алма бактын арасына барып олтурду. Эмне кылуу керек? Эртең бул окуя жөнүндө тарап кетсе, аброюна так кетеби? Жаш аялынын акылсыз жоругу кызматына залакасын тийгизбес бекен? Райхандын бул жоругун эркелик, өзүн билемдик, акылсыздык катары баалаган ал акыл туйумунда башы менен бир сүзүп көрдү. Эми качып кайда барат деген ишеним, ары жеңилденүү бар болчу. Жеңил дем алып, үйдү көздөй бет алды. Кара чачы ийинине төгүлүп, бүк түшүп олтурган Райхан
күйөөсүн көрөр менен ордунан ыргып турду да алсыз күбүрөдү. Аны өлтүрүп салыштыбы? Деди эриндерин араң кыбыратып. Эмне? Анын күнөөсү жок. Мен өзүм азгыргам. Айтыңыз, жанын аман коюшсун. Мен эмне кылсаңыз, өзүңүз билиңиз. Райхан жаштуу көзү менен тике карады. Болот телмире караган көз карашында кыжырлануу да, аяоо да бар эле. Райхан да көзүн албай тиктеп тура берди. Азыр болот эмес, алдында ажал тике карап турса да, коркуп койчудай эмес. Ошону сездиби, болот эч нерсе болбогондой унчукту. Райхан, мен эртең иштер менен Алматыга учам. Менин кийимдеримди камдап, деп келе жатып, Райхандын турган жеринде теңселе баштаганын көрүп кармай калды. Райхан, шалактаган алсыз дене болоттун курсагына жыгылды. Райхан, жаным көзүңдү аччы. Эмне болду сага? Мен карачы, Райхан. Жулкулдаткан күйөөсүнүн, чырылдаган кайнене кайнатасынын үнүн да укпай, Райхан белгисиздикке учуп бара жатты. Колуна суу көтөрүп келе жаткан Асел, уламдан улам чоңоюп бараткан ичин кармалап, келе жаткан аялдардан кайда качаарын билбей бозоро түштү. Эми жашырганга да кеч, деди ичинен. Аселди шектүү караган аялдар өтүп кеткенден кийин өздөрүнчө күбүрөшүп жатканы кулагына шактый түштү. Капырай, бул кызды апасы деги эле жакшы көрчү эле. Азыр карабай кайда жүрөт? Ошону айтсаң, жеңем деле кыйын болуп сүйлөчү эле. Жалгыз кызын кайтарып албаптыр го. Турган ордунда катып калган Асел ушул жерден көз көргүс, кулак уккус жакка качып кеткиси келип турду. Нар жакта келе жаткан апасын көрө коюп, бою түзөлө түштү да чаканы көтөрүп, көз жашын аарчый салып үйүнө жөнөдү. Эмне болду? Апасынын шектене жүзүн тиктей караганынан кыз жүзүн буруп кетти. Экөө тең ичинен түшүндү. Асел башын жерге салган боюнча бөлмөсүнө кирип кетти. Артынан барган апасы терезени телмире тиктеп турган кызына акырын үн катты. Асел, апаке, үнү дирилдеген кызы бери бурулду. Жүзүнөн салаалаган жашты көрүп, апасы да ыйлап жиберди. Садагаң болоюн. Кандай күнгө туш болдуң эле? Атаң билип калса экөөбүздү тең өлтүрөт. Жаштыкта жаңылбаган ким бар дейсиң? Эми аркасын ойлойлу. Кантип апа? Таяжеңдин шаарда үйү бар эмеспи? Ошол жакка алып барайын. Алдырып салсаң, кийинкиң эмне болот деп коркуп жатам. Ошол жактан төрөп, жигин билгизбей бала керек деген бирөөгө берип жиберебиз. Асел башын көтөрүп, таң кала тиктеп калды. Кантип деген суроо турду көзүндө. Ошент кызым, башка айла жок. Апаке, никесиз баланын бизге кереги жок. Үнү катаал чыкты апанын. Башын көтөрө албай шылкыйган боюнча кала берди Асел. Байкап көрсө чын эле апасынын акылынан башка бул туңгуюктан чыгаар жол жок. Ошонун эртеси эле Салим апа кызын алып жолго чыкты. Алышкасына Аселдин ден соолугу жакшы болбой жатканын айтып, эби келсе таяжесиникине таштап келээрин айтты. Машиненин зуулдаган үнүнө салондогу көңүлдүү музыка кошулуп, Фарида кыңылдап, ырдап келе жатты. Анткени Кыргызстанга келгендеги иши ийгиликтүү бүтүп, эки белдүү деген фирма менен келишим түзүп келе жаткан. Ак жуумал жүзүн, келишимдүү келбетин көргөн адам Фариданы эч ким 40-тын кырында деп айта албас эле. Кериле басып, дагы деле дымактуу бул аялдын кирпиги менен тең ирмелген адамдар көп болгону менен көңүлүнө төп келген адам жок. Көп жылдан бери бойдок жүрөт. Казакстандагы бизнес канышалардын катарына кирип, акчанын кумары денесинде ойноп, өзүнүн турмушу жөнүндө көп ойлончу эмес. Кашын кага, колу рулду оңду солду чимирип келе жаткан Фарида алдында туурасынан кан жолдо сулап жаткан адамды көрүп коркуп кетти. Ай! Кыйкырып жиберип, тормозду катуу басты. Машинесинен ыргып түшкөн Фарида сулап жаткан адамга чуркап жетип, жулкулдатып жиберди. Эй, акмак! Алыңа чене үчпейт белең. Аз жерден сен үчүн деп кел атып, өзүн басып токтой калды. Оодарылган денеде тамтык жок, жанчып салышкан экен. Көйнөгүн чечип жиберип, көкүрөгүн тыңшап жиберди. Согуп жатыптыр. Эмне кылаарын билбей көпкө турду. Шаарга алып барып, ооруканага тапшырайын десе, шаардан бир топ узап кеткен. Минтип таштап кеткенге да көңүлү түппөдү. Эмне кылам эми? Минтип жата берсе, өлүп калышы мүмкүн. Ансыз деле кансырап калыптыр. Өзүм менен кошо ала кетсемби?
Ошол учурда Араңжан жаткан жигит эрдин кыбыратып бир нерсе дегендей болду. Машинени жакын айдап келди да арткы орундугуна сүйрөй баштады. Деги эле денесинин оорунайтпа. Спорт менен машыккан неме болсо керек, деп ойлоду. Колу бутунан тартып жатып, араң салды машинесине. Кайрадан рульга олтурду да зуулдатып айдап жөнөдү. Алматынын кең көчөлөрүндө кыжылдаган машинелерден эптеп суурулган Toyota Camry өз жолу менен зымырады. Фарида улам арткы орундукта жаткан бейтааныш жигитти карап коет. Аман жеткирсем болду. Деги, аман жеткирсем экен. Машинесин оорукананын эшигинин алдына токтотту да чуркаган боюнча тааныш дарыгерине жөнөдү. Эшикти ачып кирип келген Фариданы көргөн ак чач адам ордунан тура калды. Фарида, карагым, кечинде кайдан? Деги тынччылыкпы? Бауыржан ага, бир адам оор абалда. Сиздин жардамыңыз керек. Ордунан ыргып турган Бауыржан оорулууга жөнөдү. Райхан ооруканада эле. Эшиктен кирип келген медсестра күйөөсүнүн кирип келгенин айтты. Аңгыча эшиктен колуна бир кучак гүл көтөргөн Болот кирип келди. Гүлүн медсестрага берип, Болот аялынын азыңкы жүзүнө тигилди. Муздай тоңгон жүзүндө кайдыгерлик. Болбоду эми, Райхан? Качанга чейин минтип кыйнай бересиң? Эми балалууда болгон жатабыз, ойлончу. Ушуларды айткан Болот Райхандын бетинен сүйдү. Денеси ичиркене түшкөн Райхан күйөөсүнүн кучагынан бошонуп, ага тике карады да акырын үн катты. Кабарын билгизип коюңузчу. Башка эч нерсе суранбаймын. Бир эле жолу аман эсен экенин көрсөтүп коюңуз. Ким жөнүндө сөз болуп жатканын сезген Болоттун жаак эттери титирей түштү. Мындан ары эсиңде болсун. Ал жөнүндө эч качан эскертпе. Болбосо? Эмне болбосо? Деди Райхан да эрегише. Болбосо биротоло өлтүрүп, өлгүн сага алып келип берем. Мен ойноп айткан жокмун, Райхан. Экинчи жолу бул жөнүндө кайталабайм. Ушинтти да эшикти тарс жаап чыгып кетти. Артынан узада карап калган Райхан ыйлап жиберди. Жүрөгүнүн алдында кыймылдай баштаган наристенин жылуулугу да анын тоңгон көңүлүн жумшарта албады. Шыпты тиктеп жата берди. Ал эми жашоосунда Райхандын каректеринен башка эч нерсени көрбөй калган. Болот наристеси үчүн баарын кечиргенге даяр эле. Тезирээк эле наристеси жарык дүйнөгө келсе, Райхандын кабагы ачылуучудай, наристенин жылуулугу Болот менен Райхандын ортосундагы муздак дубалды ээритип жиберүүчүдөй чыдамсыздык менен күтүп жатты. Ал эми Райхан Дияздын кызыл жаян болуп кан жолдо, тепкиде калган элеси көз алдынан кетпей, бир кезде өрттөй жалбырттаган көздөрү тунуп калгандай телмирет. Келе бай. Тамагың муздап калды. Жок, таяже ичпейм. Табитим тартпай турат. Боюндагы бала чоңойгондон баштап Аселдин жан оорусу күчөдү. Жүрөгүнүн алдында чоңоюп келе жаткан наристесинен кантип айрылаарын ойлогондо жаны кыйналып кетет. Түнү менен түйшөлүп эле ойлогону ошо. Аңгыча тайэжесинин кубанычтуу үнү угула калды. Келиңиз. Анча күттүрдүңүз го, эжеке. Элейип кулак түшөгөн Асел апасынын үнү угулаары менен ыргып турду. Күшүлдөп бышылдап кирип келген апасынын көкүрөгүнө башын ката кучактай калган Асел ыйламсырап жиберди. Апа, бат эле келем дебедиңиз беле? Көзүңдөн айланайын. Сенден санаам тынчыбай, атаңды алдап кайра жөнөп кетпедимби? Болкулдаган кызынын чачынан сылап, Салима апа өзү да жашып алды. Атам кандай жүрөт, апа? Эч нерседен шекшиген жокпу? Жок. Андай деле шектенгенин байкаган жокмун. Кызыма салам айт деп, өз колу менен алма салып берди. Чоктой кыпкызыл жыты буркураган алмаларды көрүп, Аселдин көзү жайнай түштү. Ох, алма. Тайэжеси менен апасы күлүп калышты. Ой, сен апаң демесе эле алманы сагынтырсың го? Үстөлдө буусун буркуратып куюп, үчөө чай ичкенге олтурушту. Бала деген үз менен балаң деле ошонун баркын түшүнбөйт экен. Байкуш Керим болсо жалгыз кызымдын көзүн эч кимге каратпайм деп өмүр бою жалгыз жүрөт. Эми байкуш. Эмне болуптур Керим абага? Деди үрөйү уча түшкөн Асел. Ооруп, райондун борборунда жалгыз жатат дейт. Же каралашаар адамы жок. Райханын түшкүрда көк бет эмес беле? Күйөөгө тийген боюнча бир кайрылып келген жокко чиркен. Ошондо мелтейип туруп коштошпой кеткенде эле тобо деп жакамды кармаган.
Чын эле Керим ооруп төшөктө жатканына көп болгон эле. Кызынын алдындагы күнөөсү, жалгыздык үшү ооруга туш кылды. Райхандын кайнатасынын үйүнөн качканын, Диаз экөө качып кетип бара жатканда кармап келишкенин, кызы ошондон бери тирүү арбакка айланып калганын укканда тегеренип кеткен эле. Укканда эмне? Бармагын кырча тиштесе да ордуна келтире албас. Шордуум-ай, мынчалыкка бараарын билбей калбадымбы? Унутуп калаар деп ойлодум беле. Бактылуу кылам деп тамырыңды кыркып тар капаска салганымды кайдан билдим? Ичтен сызган ата палатада жалгыз жаткан. Эшиктен кирип келген медайым Керимге жылуу карады. Аба, эшикте сизди күтүп турат. Кызымын деди. О, Кудай. Райханбы? Алдастап ордунан тура калган Керим эшикке жөнөдү. Жаңылышып алды окшойт. Башкага келген бирөө болуп жүрбөсүн. Мүдүрлө басып эшикке чыкты. Жок, жаңылбаптыр. Босогодо эшиктен көзүн албай Райхан турган экен. Атасы калтыраган боюн токтото албай киркирей. Райхан, кызым. Кыз да обдула берип атасынын кучагына жыгылды. Керим кызынын жүзүнөн өөп, чачынан жыттап, ыйлап да, күлүп да, жалынып да жатты. Баланын колтуктап турган кичине папкасын алып, мугалим сыймыктана коорап кирди. Мына, карасаңыз, тим эле кооз. Сиздер баланы сүрөт мектебине беришиңиздер керек. Анткени мындай таланттуу балдар. Болот мугалим айткан сөздөрдүн бирин да уккан жок. Көздөрүн бакырайта өзүн карап турган баланын үрөйүн карап, жүрөгү бүлүнүп жатты. Баланын өңүнөн баягы элести тапкандан бери уурданып караган. Ан сайын бул табышмактын түйүнүн чече албай бушайман. Баланы багып алганы жөнүндө буга чейин эч кимге, ал тургай ата-энесине да айткан эмес. Атаке, сиз келдиңизби бүгүн? Ушул учурда кызы алыстан чуркап келип, атасынын мойнуна асыла калды. Ой, тентектесе. Жакшы окудуңбу? Кана, жүргүлө, үйгө кеттик. Балдарын колунан жетелеп машинесине бурулду. Жол бою дагы уулу Алишердин жүзүн күзгүдөн карап алып, бушайман боло берди. Чындыктын түбүнө жетмейинче жаны жай албасын билген Болот өзүнчө план ойлоп жатты. Болот Икрамович, сиз чакырткан адам келди. Кирсин. Аңгычакты эшик ачылып, орто жаштагы аял кирип келди. Саламатсызбы эже? Болот Икрамович, кандайсыз? Жакшы эже, иштер менен жүрүп, сиз менен да көрүшпөй кеттик. Ооба, көрүшпөгөнүбүзгө көп болду. Тентектериңиз чоңоюп жатышабы? Чоңоюп калышты. Роза Мусаевна. Сизди чакыртканымдын себеби? Башынан түшүндүрүп берейинчи. Мындан 10 жыл мурда аялым экөөбүз төрөтканадан бала багып алган элек. Эсимде. Аялдын өңү кубарып кетти. Билем, сиздерде врачебная тайна деген болот, бирок сиздин жардамыңызга муктажмын. Сиздин ишиңизге эч тоскоолдугум тийгизбейт. Бир гана чындыкты айтып беришиңиз керек. Ал өтүп кеткен ишти козгогондо эмне? Аял эптеп ушул кысымдан чыгып кетиштин айласын көздөп турду. Бирок Болоттун сүрдүү көз карашынан, кайра тартпоочудай чечкиндүү жүзүнөн бул тузактан чыга албасын түшүнүп турду. Ал баланын апасы ким эле? Ким таштап кеткен? Эмне болуп? Ушуларды тактап айтып берсеңиз, мен эсимде жок. Убакыт бар. Күтүп турам. Болот жооп күтүп тура берди. Аял аргасыз сөзүн баштады. Ал жаш кыз болчу. Айылдан келген. Сиздин жубайыңыз менен тааныш экен. 1 айылдан болушу керек. Бир жигит жаш кыздын башын айланткан экен. Ал тургай бала боюнда бар экенин да билбей калган сыяктуу. Кыз оор төрөдү. Никесиз төрөгөндөн кийин апасы аны төрөтканага таштап кетишин талап кылды. Ошол учурда сиздин жубайыңыз экөө сүйлөшүп, ал чыгып кетери менен эле баланы сиздер алып кеттиңиздер. Башка эч нерсени билбейм. Ал келиндин кийинки тагдыры жөнүндө эч нерсени билбейсиздерби? Кудаяк, билбейм. Болот башын жерге салып ойлонуп калды. Бул жерден эч түйүн таба албады. Эми башка жагына салып көрүшү керек. Болуптур. Сизге рахмат. Бара бериңиз. Аял чыгып кетти. Болот ойго чөгүп кала берди. Бул иштин аягына жетпесе, баары бир жаны жай албасын түшүнүп турду.
тез эле Райхандын айылына жол тартты. Айылдын куттуу кечтеринин бири эле. Ким бул? Ичкериден аялдын үнү кылды. Ачпайсаңыз, мен Асел деген келин менен сүйлөшкөнү келген элем. Дарбаза шарак ачылып, алдында кара торусунан келген сулууча аял турду. Мен Асел болом. Болот көпкө карап турду. Ичкери кирели. Сиз менен сүйлөшчү сөздөр бар эле. Кириңиз, кириңиз. Келин уяла жол бошото берди. Болот ичкери кирип, жапыз үстөлдүн үстүнө олтуруп сөз баштады. Сиз мени билбесеңиз керек. Мен жок. Мен сизди тааныдым, деди келин астаа гана. Сиз Раяндын күйөөсү болосуз. Мен сизди бир гана жолу төрөтканага келгениңизде көргөм. Ошентсе да эсимде калыптырсыз. Андан ары экөө тең эмне дээрин билбей туруп калышты. Күрсүнүп алып, Болот акырын сөз баштады. Мен сизди күнөөлөгүм келген жок. Жашоодо бардыгы болот эмеспи, бирок ошол окуянын башынан баштап эч нерсесин жашырбай айтып берсеңиз. Асел думуга түштү. Эчен жолу эстегиси келбей, өзүнүн качырган көкүрөгүндөгү жарасынын картын кимдир бирөө күч менен сыйрып жаткандай онтуп алды. Мукактанып жатып, болгон ишти айтып бүткөндөн кийин Болотту карады. Анын жүзүнөн эч нерсе билинбегендей басмырт эле. Мен жардам сурап кайрылдым. Эки дүйнөдө тең ыраазымын Райханга. Ал чындыгында эле кол жеткис аял. Адамгерчилигине мен кайрадан жамандык менен жооп берип жатам. Суранам сизден. Ал үчүн жылуу очогуңарды бузбагыла. Мен куруйм. Дагы да болсо Райхандын алдында күнөө кылып жатам. Келин ыйлап жатты. Болот ага деле көңүл бурган жок. Уккан кулагына ишенбей дел болуп турду. Демек, мен жаңылбаптырмын. Дияздын баласына өзүм билбей ата болуп. Капырай, бул эмне деген шумдук? Көкүрөгүмө аял эмес эле кара чаар жыланды багып жүргөнмүн го. Ушунча жылдан бери шек бербей. Ичи уйгу туйгу болуп, өзүн оор таш менен бирөө бастырып салгандай, жаны жанчыла сыздап жатты. Ордунан турду да, келин менен коштошуп койбостон эшикке бет алды. Шалдырай келип, чарпаянын жанына олтурган Болот Райханды көпкө тиктеди. Бир нерсе кылуу менен алек болгон Райхан алгач байкаган эмес. Көзүн көтөрүп караса эле өзүн үзүлө тиктеп турган экен. Чыдабай кетти да, акырын үн катты. Эмне болду? Эч нерсе. Эң биринчи укканда оюна келген нерсе Райханды өз колу менен муунтуп өлтүрүү болчу. Кимдир бирөө жол бою муунтуп келген ачуусун ыргытып жибергендей, Райхандын жанына келгенден кийин далдырай олтуруп калды. Көп нерсени билип туруп кечирген, өчпөгөн махабатына дагы деле Райхандын карегинен бир жылуулукту издеп, дагы деле үмүт кылган өзү жүрөгүнө таарынды. Эрксизден жаралуу жүрөгү Райханга талпына берди. Болот аптыгып келип, аялынын алкымынан өпкүлөп жиберди. Эч кандай моокуму канбай тургандай, ичкен сайын ичкиңди келтирген суусундук сымал мас кылган бул күчкө эч нерсе тең келбес эле. Балдар, деди кысыла шыбыраган Райхан, ары жактан келе жаткан дабышка кулак түрүп. Мейли. Ушул учурда жүгүрүп келе жаткан Али апасынын түрткөнүнө койбой өпкүлөп жаткан Болотту көрүп, элтейип токтоду. Анан кыйкырып жиберди. Кое бер апамды. Төбөгө чапкандай токтогон Болот артына кылчая берип, өзүн жиниге тиктеп турган кичине баланы көрдү. Али, сен эмне? Тийб апама. Боюн токтото албай, калчылдаган баланы жеп жиберүүчүдөй караган Болот ачуусу менен жекеден алып ыргытып жиберди. Тийбе балама. Жыгылып кеткен баласынын үстүнө түшө калган Райхан чырылдап жиберди. Иттин баласы десе. Өгөйлүгүнө кеттиңби? Тентиген атаңдын артынан азыр жөнөтөм. Эмне? Сен эмне дедиң? Эч нерсе. Колун шилтей ары баскан Болоттун артынан жек көрө караган Али апасынын көкүрөгүнө башын жөлөдү. Коркпо, апа. Мен андан коркпойм. Көрөсүң. Мен чоңойгондо алып кетем сени. Эмне деп жатасың, балам? Кайда алып кетмегилең сен? Ал сенин атаң го. Райхан бүткөн бою дирилдеп жатты. Болоттун сөздөрү кайрадан кулагына жаңырып, жан дүйнөсү куурулуп бара жатты. Кайдан билет? Тентиген деп айтты го. О, Кудай. Чындап эле менин сырымды билип калганбы? Ким айтты? Менден башка, Аселден башка эч ким билбейт эле да. Кайдан укту? Баласын көкүрөгүнө кыса, эсине келе албай көпкө отурду.
Ошол окуядан баштап Болоттун балага кылган мамилеси кескин өзгөрдү. Көргүсү келбей, тескери бурулуп кетип, кээде жок шылтоо менен баланы уруп койгонго чейин барчу болду. Түн ичи. Палатанын эшигин кайтарган Фарида чыйрыгып кетти. Мынчалык караңгы, коркунучтуу түн болоорбу, деп алды ичинен. Баласы бул ооруканага жаткандан бери айланчыктап, күнү түнү жүргөн. Баары бир качандыр бир кезде ушул күн болоорун билип жүрчү. Анткени баласын канча жерге алып барса да үмүт болбосун. Качандыр бир кезде өмүрү менен кош айтышаарын айтышкан эле. Эшикке чыгып, оорукананын чарбагында басып жүрдү. Асманда жылдыздар жымыңдайт. Ушу караңгы түн бүтпөөчүдөй, бул жашоодо жалгыз калгандай жүрөгү ичиркенип кетти. Койчу, жалгыз эмесмин. Балам бар эмеспи? Ал азыр уктап эле жатат. Анан ойгонсо тамак берем. Эртең менен Диаз келет. Баары жакшы болот. Таң атса эле болду. Өзү менен өзү ушинтип сүйлөшүп, дары жыттанган ооруканага киргиси келбей турду. Скамейкага кыйшаган бойдон мемиреп уктап кеткен экен. Ойгонсо кимдир бирөөнүн күрмөсү жабылып туруптур. Уктаңыз. Уктай бериңиз, деди мээримдүү үн. Башын көтөрүп караса, орто жаштагы адам өзүн жылмайып тиктеп турган экен. Сиз кимсиз? Мен бул үйдө жашайм, деди ал жакын турган көп кабаттуу үйлөрдү көрсөтүп. Итим экөөбүз тең түн ичинде сейилге чыкканды үйрөнүп алганбыз. Анан сиздин уйкуңузду кайтарып, ушул жакта отурабыз. Абаса, менин атым Даул, деп жылмайып күлүп койду. Фарида ооруксунуп калган мойнун кармалап, олтурган калыбында үн каткан жок. Сиздин атыңыз ким? Фарида. Бул ооруканада жатасызбы? Жок. Уулум жатат. Баласы эске түшкөндө ордунан шарт туруп жөнөй берди. Сакайып кетсин уулуңуз. Артынан кыйкырган Даулдун үнүн уккан да жок. Палатага кирип келген Фарида уулуна карады. Өңү саргарып, дагы эле өлүү тирүүнүн ортосунда жатат. Жанында олтура калып, саамайынан сылап жиберди. Мен акмак. Мени кечир, уулум. Бул жарык дүйнөгө сени кыйнаш үчүн гана алып келген окшойм. Эмне мынча кыйналдык? Кечир. Баарына мен күнөөлүүмүн. Сенин ордуңа мен кыйналсам гана. Бала апасынын үнүн уккан жок. Акыркы күндөрү өлөөрүн билгендей, апасынан көзүн албай карайт. Ан сайын жаны кыйналган Фарида балапанын мышыктан коргогон чабалекейдей чебелектейт. Баласынын жүзүн карап, анын кичинекей колун колуна кыскан боюнча керебетке башын жөлөгөн калыбында уктап кетти. Түшүнө апасы менен атасы кирди. Кызым, көп кыйналып калдың. Биз Жамболотту алып кетели. Жаңы жашоо башта. Биз сени кечирдик. Жамболотко биз менен жакшы болот деп, уулунун колун өзүнүн колунан акырын бошотуп, чыгарып кетип жаткан экен. Бир нерсе дейин десе, тили күрмөөгө келбейт. Баласы кадимки соо балдардай өзү басып, таята тайенесинин жетегинде кетип бара жаткан экен. Балам, Жанболот, таштаба мени деп айтайын дейт. Артынан чуркайын дейт, бирок ордунан козголо албай жатып ойгонуп кетти. Баардыгы тыптынч, мурдагыдай. Болгону баласынын мойну азыраак шылкыйып, керебеттен чыгып калган экен. Тирүүлүктүн белгиси билинбеген баланын таштай каткан денеси муздак эле. Балам, деп көмөкөйүнөн шыбырап жиберди. Жанболот, кеттиңби? Мени таштап кеттиңби? Ордунан тура албай буулугуп, көз жашын төгө шыбырайт. Жанында кой деп башын жөлөөр эч кимиси жок, өксүп, улам уулунун өңүн карап, кетпетелеп боздоп жатты. Бир кезде эсин жыйып, ордунан турду да, палатанын эшигин акырын жаап, эшикке чыкты. Баардык дүйнө жансыз. Так эле уулунун колундай муздак сезилди. Эми эмне кылат? Далбастаган ойлор Диязга урунду. Тез Диязга баруусу керек. Жүрөгүн жарып чыккан кайгысын ошо адам менен гана бөлүшө алат. Үйүн көздөй чуркап жөнөдү. Үйү менен оорукананын ортосу аз эле жер болчу. Кирип келсе, бөлмөдө Дияз үстөлгө олтурган боюнча уктап калган экен. Дияз тамагы бүтүп калганбы, үнү чыкпай калды. Акырын келип ойготоюн деп бара жатып, үстөлдүн үстүндө ачык турган кичинекей дептерчеге көзү түштү. Колуна алып окуй баштады. Улам нарылаган сайын өңүнөн кетип, шалдырай берди. Райханым менин. Кыйналдым го. Сени өмүр бою сүйүп өтөт окшойм. Мейли. Башка турмуш болсун, мейли.
башканыкы бол, бирок баары бир меники экениңди сезем. Анткени эч нерсе туя элек кезиңде алгач эрдиңден өпкөн адам мен болгом. Наристе элесиң азырда жүрөгүмдө. Ал элес эч качан эскербейт. Сагындым, куса болдум. Фариданын мага кылган мамилесинен ого бетер жаным жанчыла сыздап, сени издей берем. Бирок ал башка, таптакыр башка. Дилиме, жүрөгүмө чоочун. Канчалык көнүп кетейин десем да болбоду. Көнө албай койдум. Ал жакшы аял, бирок мен үчүн эмес. Жарыгым мен, кайдасың? Унутуп калам. Ар дайым башканыкы экениңди унутуп калам. А менин бар дүйнөм сага байланып калган. Сенден башка жашоону эч сезбей калгам. Бар оюм сенде. Бул саптар аялдын жүрөгүн таарып бара жатты. Ушунчалык дүйнө катаал болобу? Ач айкырыкты салып ушул тынчтыкты бузуп бакыргысы келди. Үйдүн ичиндеги болгон нерсенин баарын талкалап, деги эле ушул жашоо деп аталган түрү суук нерсени өрттөп жок кылып, өзү да өрттөн өлгүсү келди. Бирок эч нерсе кылган жок. Акырын турду да күндөлүктү ордуна коюп, эшикке жөнөдү. Эми кимге барат? Ишеними, үмүтү талкаланып, бырын-чырын чыкты. Башы оогон жакка кете берди. Кайрадан ооруканага барды. Бирок жансыз жаткан баласынын үстүнө киргиси келбей, олтургучка бүктүшө жыгылды. Диаз ордунан турду да Фариданы карады. Баласы каза болгондон бери ачылып, жарытылуу деле сүйлөбөйт. Болгону кызматка барып келип, үйдөн күнүмдүк тиричилик боюнча сүйлөшпөсө, мурункудай аялы күйөөсүндөй сыр чечишмей унутулду. Фарида, о, анчалык кайгырбачы. Өңүнөн да азып кеттиң. Баары бир өткөн нерсени кайра кайрып ала албагандан кийин эмнеге кыйналабыз? Фарида бул сөздөрдүн бирин да уккан жок. Кайдыгер гана колундагы нерсени карап олтура берди. Фарида, мен сени түшүнөм, бирок эмнени түшүнөсүң? Сенин кыйналып жатканыңды. Балким бул жөн гана өзүн өзү алдоо болуп жүрбөсүн? Эмне деп жатасың? Билбейм. Кийинки кездерде бири-бирибизди алдап жашап жаткандай сезилет мага. Диаз унчукпай башын жерге салып калды. Чын эле Жанболот каза болгондон бери экөө бири-биринен алыстай түшкөн эле. Ордунан унчукпай турду да басып кетти. Бир нерсе деп көңүлүн жубата да алган жок. Ушинтип экөө тең бири-бирине жат адамдай мамиле жасап жашап калышты. Буга кимди күнөөлөрүн билбей, орто жерден жайсаң ата чайналат. Кийинки кездери өңдөрү сустайып, бири кызматтан келсе экинчиси кетип калып, бири-биринен качып калганын байкап жүрөт. Акыры сөз баштады. Фарида, кызым, өзүң билесиң го. Мен негизи адамдын ишине кийлигишкенди жаман көрөм, бирок менин билишимче Диаз экөөң алыстап бара жатасыңар. Бири-бириңден качып, таптакыр чоочун адамдай болуп бара жатканыңарды көргөндө ичим ачышып кетет. Күнөө кимде экенин түшүнбөдүм. Ата, ал жөнүндө сөз кылбай эле коелучу, макулбу? Фарида бул жөнүндө эч нерсе дегиси келген жок. Тез машинесине олтурду да башын чулгуй кете берди. Врачына жолукмак эле. Фарида, ден соолугуңуз кескин начарлап кетти. Сизге эс алуу зарыл. Билем, деди кыска. Мен сизди түшүнөм, бирок өзүңүз жөнүндө ойлонбосоңуз болбойт. Фирманын ишиндеги эле күйөөңүз алып кете алат. Сиз болсо эс алып келишиңиз керек. Менимче ысык көлгө барып эс алып келгениңиз жакшы, деди дарыгер жагымдуу жылмая. Фарида макул дегендей чарчаңкы баш ийкеп койду. Күйөө менен кеңешип чечейин. Кечинде Диазга дарыгердин сунушун айтты эле, ал дароо макул болду. Анткени Фариданын ден соолугунан чын эле коркуп жүргөн. Чын эле азыр көлдүн так эле жакшы учуру. Менден иштен камсанабай барып эс алып кел. Балким чогуу эле барып келербиз. Диаз талуу жерине бирөө тийгендей кабагын чытып алды. Анткени Райхандан ажырагандан бери көл жакка такыр бара элегиле. Жок, мен бара албайм. Мен кыйнабай эле кой, Фарида. Ошентип баарынын кыстоосу менен ысык көлгө жөнөп калды. Чындыгында эле көңүлү куунак тартып, бул жакка келгенден бери бир топ жакшы. Адатынча кечкурун көлдү жээктеп басып бара жаткан. Ошол учурда көл жээгинде сүрөт тартып олтурган 10-11 жаштагы баланы көрүп калды. Чардактардын кыйкырганын окшоштура албай, өзү менен өзү болуп кыжаалаттана сүрөт тартып жаткан экен. Фарида өз баласын эстеп, каңырыгы түтөй түштү. Баласын сагынган эненин жүрөгү
өзүнөн өзү ошол бала олтурган жакка алып учуп жөнөдү. Балакай, жаның олтурсам болобу? Бала жалт карады. Анын жүзүнө серп салган Фарида буту шилтенбей, нес боло түштү. Бул кандайчы? Дияздын өзү го деген ой чагылгандай мээсине ойной калды. Чын эле маңдайында олтурган бала Дияздын кичинекей кезиндеги сүрөттөрүнүн көчүрмөсү болчу. Караганда мээрим төгүлө калган көздөрү, маңдайына түшүп калган толкун чачтары, ал тургай карандашты эптүү кармаган колдору да окшош. Келиңиз, деди кичпейил жылмайган бала. Кана, эмненин сүрөтүн тартып жатасың? Апамдын. Мынасы сага тамаша. Баланын колундагы сүрөттө өзүн карап турган аялда көзүнө тааныш көрүнө калды. Жакшы окшоштура албай жатам. Апам мындан да сулуу, деди бала өзүнчө сыймыктана. Бул жерде эмнеге жалгыз олтурасың? Жалгыз келдиң беле? Лагерге эс алганы келгем. Биз тетиги лагерде эс алып жатабыз. Апам мени жыл сайын ушул жакка жиберет. А сизчи? Мен дагы эс алайын деп келгем. Тиги пансионатта турабыз. Тетиги көрдүңбү? Сен экөөбүз кошуна турбайбызбы? Кел, таанышып алалы. Фарида бала менен көпкө олтурду. Бала дагы бир нерселерди божурап айтып жатты. Мен сүрөт тартканды жакшы көрөм. А сиздин балаңызчы? Менин баламбы? Кекиртегине кептелген жашты жутуп, араң күлүмсүрөдү Фарида. Менин балам алыста. Бала менен сүйлөшүп жатып, көңүлү куунак тарта түштү. Ал тургай жанында жакын олтуруп, желкесинен жыттап алды. Бала аны деле сезген жок. Аздан соң Фариданын кубарган жүзүнө жылуулук келип, бала менен кубалашып, ойноп да кетти. Ушундан баштап Фаридага эрмек табылды. Баланын эртели кеч үнүн угуп турбаса чыдабай кетет. Бош убактысында көлдүн жээгинен издеп жүрүп таап алат. Али, сага эжең келди. Тамак жеп олтурган баланы жанында олтурган кыз чыканагы менен түртүп калды. Терезени караган Али колунда бир нерсе көтөрүп алган Фариданы көрдү. Жакшылап караса чакырып жаткандай. Али шарт ордунан тура эшикке чуркады. Эшикке чуркап чыккан баланы адатынча бир жыттап алган Фарида кагазга оролгон бир нерсени ача баштады. Мен сага билесиңби, эмне алып келдим? Мына, деп келе жатып, бала өзүнүн колун карабай эле башка жакты кубанып карап калганын көрдү. Али, апам келди, апам! Кубана секирген Али дарбазаны көздөй чуркап жөнөдү. Шалдая түшүп, артынан караган ал дарбазанын түбүнө токтогон машинеден бир аял түшүп, Алини көздөй кучак жайганын, эни бала бири-бирине жетип кучакташып калышканын көрдү. Кандай бактылуу эле. Кандай бактылуу аял. Мен шордуу мындай бакытка ээ болбосом да, деп аларды көздөй кадам шилтей берген Фарида жакын келгенде гана ал аял Райхан экенин тааныды. Райхан баласынын бетинен өпкүлөп, бооруна кысып, бир нерселерди айтып келе жатып, өзүн томсоро тиктеп турган аялды көрдү. Экөөнүн тең кадамдары бирдей токтоду. Райхан, кылчая калган Али кубана апасына тааныштыра кетти. Апа, бул Фарида эже. Мага ар дайым бир нерсе алып келип, апа, сизге эмне болду? Апасынын кабагын карап чоңойгон бала жансыз сөлөккөттөй селейген апасына жалдырай карады. Ошол замат артка бурулган Райхан баласына катуу буйрду. Тез олтур машинеге. Кеттик. Азыр колунан баласын бирөө алып кетүүчүдөй шашкан Райхан Алинин каршылык көрсөткөнүнө койбой, машинеге сүйрөп жөнөдү. Апа, сүрөттөрүм, кийимдерим, кийинчерээк балам. Эртең Темир акен келип алып кетет. Оюна башка эч нерсе келбей, баланы тарбиячылары менен коштоштуруп да койбой, Райхан Алишерди дегдеңдете жетелеп жөнөдү. Машиненин эшиги жабылып, жанталаша колун сермеп, бир нерсе деп кетип бара жаткан Алини жалдырай караган Фариданын көзүнөн жаш айлана түштү. Эрди кеберсип, жүрөгү мыкчыла түштү. Демек, Дияздын баласы экен да. Дияздын баласы экен го, деп Кобрай колундагы берилбей калган белеги түшүп олтуруп калды. Кайдан жолуктуң эле ага, балам? Чоочун адамдар менен сүйлөшө бересиңби, деп күйпөлөктөгөн Райханды бала таң кала карады. Ал эже да эс алып жүрүптүр, апа. Анан менин балама окшош экенсиң деп. Болду, унчукпа. Райхан андан аркысын уккусу да келген жок. Баласын бооруна кыса, алдан эмеден корккондой кете берди. Бул жолугушуунун артында бир нерсе болоорун сезип кетип бара жатты. Ушундан бир аз күндөн кийин эле Фарида өз үйүнө сапар тартты.
Диязга да, атүгүл Жайсаң атага да кабар берген жок. Жүрөгүн кыйнаган ойлор менен алышып жатып, кантип келип калганын билбей калды. Диаз бөлмөсүнө кирип келип, креслодо көңүлсүз бир нерсени барактап жаткан аялын көрүп, күлүмсүрөй түштү. Кандай келдиң? Бетинен аяр өпкөн Диаз Фариданын жүзүнө үңүлө карады. Сууз жүзүндө айыгуунун эч кандай жышааны билинбейт. Кандай иштериң? Жакшы. Сага эмне болгон? Эс алып келеби десе, эмнеге сен бала жөнүндө мага айтпай жашыргансың? Мен экөөбүздүн ортобузда эч нерсе сыр болбойт деп ойлодум эле. Көрсө, эмне деп жатасың? Дагы кайдагы сыр? Фарида көзүн жумуп жиберди. Көз алдында сүрөтүн бекем кармап, өзүнө жылмая караган Али элестей түштү. Кое берем. Эми баарына чыдап, кое берем. Баласы менен Райханына барсын, деди өзүнө өзү. Бир паска турду да бери бурулду. Диаз, мен аларды көрдүм. Кимди? Райханды. Анан силердин уулуңарды. Эмне? Чын. Диаз, мен өз көзүм менен көрдүм. Диаз Фариданы сактана тиктеди. Оюнда кайгыдан жинди болуп кеткенби бул деген кооптонуу бар эле. Сен өзүңдү жакшы эле сезип турасыңбы? Деди көзүн албай. Фарида кыжыры келе, сен мени жинди ойлобочу. Мен өз көзүм менен көрдүм деп айтып жатам го. Эмнени көрдүң? Баланы, сенин балаңды. Фарида ордунан туруп барып, сумкасынан бир сүрөт алып чыгып, күйөөсүнө сунду. Бул ким? Диаз колундагы сүрөттү тиктеп калды. Сүрөттөгү кичинекей Диаз өзүнө сырдуу карап күлүп турган экен. Так эле өзүнүн кичине кезиндеги көчүрмөсү. Эстен тана отуруп калды. Көпкө олтурду. Башын көтөрүп караса, Фарида аны карап турган экен. Түшүнсөм өлөйүн, Фарида. Балким бул жөн гана окшоштуктур. Менин балам болушу мүмкүн эмес, анткени мен Райхан менен бир да жолу жок. Мен өз көзүм менен көрдүм да, Диаз. Райхан да мени көрдү. Фарида болуп өткөн окуяны айтып берди. Диаз бул окуяны уккандан кийин деле ишенген жок. Фарида муну өз оюнан чыгарды дейин десе, ага окшобойт. Ишенейин десе, акылга сыйбаган иш. Балким Дияздын уулун көрбөгөндө баш аягы көрүнбөгөн бул мамилени үзүп кеткенге Фариданын да эрки жетпес беле, ким билет. Бирок баланы көргөндөн кийин Диязды сөзсүз кое берерин ичинен бекемдеп алган эле. Ал кантип ыгын келтирип, өз чечимин угузаарын билбей күн өткөрүп жүрдү. Компьютерине бир нерселерди жазып, анда-санда ойлоно калып олтурган Дияздын жанына Фарида жакын басып келди. Дияз, болдучу Фарида. Ал жөнүндө сөз козгобочу. Менин кыйналып жатканымды түшүнүп жатасыңбы? Ансыз да Фарида Дияздын жүзүнө узакка тегилип карап туруп, саамайына кичине ак кире түшкөнүн азыр байкады. Бирок көздөрү баягыдай чексиз мээримдүү көздөр. Бул ааламдагы жакшылыктын, мээримдин баарын батырып алган көздөр Диязда гана бар. Анан баласында. Күлүңдөй караган Алини көздөрүнөн нур чачырап кеткенин эстеди. Дияз, анан кетейин. Сенин көздөрүңдү караган сайын ошол баланы элестетчү болдум. Болуптур. Сен азыр ал бала меники эмес деп жатасың. Эгерде чын эле сенин балаң болуп калсачы? Андай болсо өзүңдү өмүр бою кечире албай жүрүп өтөөрсүң. Балаңдын алдында өзүңдү күнөөлүү сезген кандай жаман нерсе экен, түшүнөсүңбү? Анан эмне кыл дейсиң? Айтчы, кандай кылайын? Мен дагы эзилип бүттүм. Бул окуяга дегиле башым жетпей жатат. Башын жерге салган Дияздын алдында чөгөлөй калды аял. Сен кетишиң керек, Дияз. Эмне? Сен кетишиң керек. Бир күнгө, 2 күнгө эмес, биротоло. Тамагына кептеле калган жашын жуткан Фарида жаштуу көздөрү менен Диязды тике карады. Болду, жетишет. Ушунча кыйналганым. Мен сени мындан ары кармай албайм. Аракет кылдым, жаным. Сени менчелик сүйгөн адам болбостур. Бирок ошол чексиз сүйгөндүгүм үчүн кое берем сени. Мындан ары бири-бирибизге тилинип жашай албастырбыз. Мен кайда барам мен, Фарида? Кайда барам? Райханга бар. Ал сени күтүп жүрөт. Мен аны биринчи жолукканда эле байкагам. Койчу, Дияз. Аялдар эркектерге караганда сүйүүгө туруктуу келет. Балким бул да тагдырдын сыноосудур. Чыныгы сүйүү ушинтип издетип таптырбай. Ал эми таап алгандан кийин сынактан 70 тозогуна кабылып, 1000 тоскоолдуктан өтүп, анан ушунун баарын жеңген соң
Сүйүү деген атка татый токшобойбу? Мен сенин жан дүйнөңдөн ал адамдын элесин кууп чыгара албасымды түшүндүм. Сен эми бир барып бактыңды сынап көр. Эми артка чегине көрбө. Райхан колуңа тийсе эч нерсеге кылчактаба. Сенчи? Сени кантип? Мен жөнүндө ойлонбой эле кой. Сен бактылуу болсоң, менин бактылуу болгонум ошол. Бул жашоодо сени тапканым эле мен үчүн чоң олжо. Мен кетем, Диас. Баардыгы сага калат. Фирманын иштери, үй жайдын баары сага калат. Мени Францияга чакырып жатканын айтпадым беле? Ал жакта иштейм, жаңы жашоо баштайм. Болгону жайсаң атамды сага тапшырам. Ал адамдын көңүлүн оорутпа. Сөз бүттү. Фарида көз жашын жута эшикке чыгып кетти. Тагдырынын мындай бурулушун күтпөгөн жигит сүйүнөөрүн же күйүнөөрүн билбей олтуруп кала берди. Ал эми ошол эле үйдүн башка бөлмөсүндө көз жашы жамгырдай төгүлүп, өз колу менен өз бактысын узатып жатканына жаны сыздап бир аял олтурду. Эртеси күнү эшиктен кирип келген Диас аялынын бөлмөсүнө баш бакты. Фарида. Бөлмөдө кийимдер, кагаздар, туш келди чачылып жаткан экен. Бөлмөнү айланта караган Диас эндиреп олтуруп калды. Кетиптир. Кеткен экен да, деди өзүнө өзү шыбырай. Көзү үстөлдөгү кагазга түштү. Анда кичинекей барак жана Алинин сүрөтү турган экен. Калта аарыган колу кагазга сунулду. Диас, мен жаңы жашоо баштайм. Минтип качанкыга чыдайбыз. Жок дегенде ортобузда балабыз болсо, алаксып кетээр элек. Сени Райхан күтүп атат. Аял болгондуктан аялдын жүрөгүнө түшүнөм. Сен ошол адам менен гана бактылуу боло аласың. Анан бала жөнүндөгү жандырмакты чеч. Менин жүрөгүм алдабайт. Ал сенин эле балаң. Кош, бактылуу бол. Сени түбөлүк сүйгөн Фаридаң. Кагаз колунан түшүп олтуруп калды. Демек, кетүүсү керек. Эми артка кетенчик дегенге мүмкүн эмес. Ансыз да көптөн бери жүрөгү туйлап, жашоосуна бир жаңылык кирүүчүдөй бушайман болуп жүргөн. Ошол эле күнү самолетко билет алып, кечкурун жөнөп кетти. Түн жарымында Райхан телефондун шыңгыраганынан ойгонуп кетти. Ордунан ыргып туруп, трубканы көтөрө берди. Алло? Демин ичине алган кыз, сиз ага тең эмессиз. Ал менин адамым. Кеч боло электе болот байкени кое бериңиз. Мен аны сүйөм. Уктуңузбу? Сүйөм, деди да трубканы коюп таштады. Райхан шалдырай түштү. Болоттун бул биринчи да, акыркы да ойношу эмес экенин билсе да, аялдык ар намысы көөдөнүн сыздатып жиберди. Деги канчага чыдайм? Чыдоонун акыр түбү көрүнбөйт-ку. Балдарым үчүн деп эрдимди кесетиштеп чыдаган сайын күчөп бара жатат. Деги мен киммин буга? Ким экен? Киркиреп үн каткан болоттун жүзүнө карагысы келбей туюк жооп берди. Билбейм. Адашып калышса керек. Кайрадан башын жаздыкка койгон болот уйкуга кетти. Ал эми түндү эрмектеген Райхан түйшөлө берди. Түн уйкусу канбай, ойгонгон Райхандын кебетесин карап, болот шектене түштү. Эмне болгонсуң? Эмне болуп турмун? Ооруп калган жоксуңбу? Көздөрүң киртирейип. Жок. Эч нерсе болгон жок. Аздан кийин болот кайрадан сөз баштап калды. Баса, Алини орноштурчу лицейди таап сүйлөшүп койдум. Эртеңден баштап. Райхан болот мурун Алини мектепке жатып окуй турган лицейге берем деп жатканын кулагы чалган эле. Бирок азыр берет деп ойлогон эмес. Эмнеге Алини? Кыз баланы ал жакка бермек белек. Балаңды ал жакка берсек, адам болуп чыгат. Ансыз да канатына калкылай берип, жаман үйрөттүң. Жетишет эми. Чоңоюп калды. Апасынын этегинен кармап жүрө берсин дейсиңби? Алиге ал жактын кереги жок. Бул мектебинде деле жакшы окуйт. Анан ооруп калса эмне болот? Мен жаман окуйт деп жаткан жокмун. Сенден алысыраак болуп, жигит болсун деп жатам. Жок. Мен баламды эч кайда жибербейм. Жибересиң, деди болот катуу кыйкыра. Мындай учурда оюна келген нерседен артка кайтпасын Райхан да жакшы билет. Эрдин кесетиштеп олтуруп калды. Бир аздан кийин гана башын көтөрүп, болотко тике карады. Болот, ансыз деле эң жакын адамдарымдан сен айыргансың. Эмдиги жалгыз кубанычымдан да айырганып турасың. Суранам сенден. Балама тийбе. Кулуң болоюн. Алиге тийбе. Мен баламсыз өлүп калам. Эмне кааласаң аткарайын, болгону балама тийбе. Урматтуу угармандар, буюрса жакын арада Нуржамал Жийдебаеванын Сыган кыз аттуу китебинин соңку, тагыраак айтканда
3 бөлүмүн сиздердин назарыңыздарга тартуулайбыз. Ага чейин биздин баракчага катталып, дагы бир ирет ушул аудио китепке жакты белгисин баса кетиңиздер. Сиздерди терең урматтоо менен, Илгиз Шамырзаев.